От менен жасалуучу укалоо Кытай элдик медицинасына таандык. Дарылоонун бул ыкмасы оттон чыккан жылуулук аркылуу муун ооруларын айыктырууга багытталган. Укалоо 3 этаптан турат. Анын негизги бөлүгү нын сүлгүнү денеге жаап, үстүнө спирт куюп, анан ошол жерге от жагылат. Айта кетчү нерсе, жагылган от сүлгүдөн өтпөйт. Биринчи этап 5 мүнөттөн 7 мүнөткө чейин кол менен укалайбыз. Кол менен укалаганда канды жакшы айлантуу үчүн. Бул май райхан чөбүнөн жасалган май. Негизи Кытай медицинасында көптөгөн дары майлардын баары чөптөн жасалат. Экинчи этап бул потенциялар. Бул потенция, бул сүлгүлөр жөнөкөй сүлгүлөр эмес. Бул атайын огненный массаждын сүлгүлөрү. Бул мындан ысык өтпөйт, киши күйүп калат деген коркунуч жок. Ооба, азыр от менен күйгүзүп, биз пораларды ачып алабыз. Бул сүлгүлөрдү мен аябай кайнак сууга салып сыгып алдым. Кандай температурада? Өтө ысык. Бул 95 таза спирт. Бул спирт менен азыр күйгүзөм. Ооба. Бул сүлгүлөр атайын от өткөзбөгөн үчүн мындан коопсуз жок. Если үй шартында жасайм деген жөнөкөй потенциялар менен жасаса, конечно, анда кишинин денеси 80% күйүп кетет. Бул артка жасаганда бул жерде 2 точка бар. Бул 2 точка менен бул жердеги 3 точка менен иштейбиз. Бул точкалар лимфатический узулду бизге ачып берет. 10 күн келиш керек. Дарыланган кишиге 10 күн келиш керек. Анан профилактика катары алам деген кишиге 3 жолу келиш керек да. Оттун кандай күйгөнүнөн кишинин кай жеринде суук өткөн бар, денеде бар экенин билгенге болот. Денеде эч жерде суук болбосо, оттун күйгөнү мындай болуп күйөт. Бүт. Азыр суук дейсе, мына бул жер, анан бул жерде оттун күйүүчү башкача болуп атат. Ушуну билебиз. Мындай укалоо аркылуу муун, баш оорулары, гайморитти дарылоого болот. Бирок кан басымы жогору, кош бойлуу адамдарга, жүрөк оорусу, онкологиялык оорулары барларга бул ыкма туура келбейт. Дарылоо мөөнөтү 10 күнгө созулат. 3-чү этап, акыркы этап. Бул дракон майы деген май. Аталышы ушундай. Мунун составында 64 түрчөк бар. Бул азыр мен ачып туруп сүлгүнү денеге сүйкөйм. Сүйкөгөндөн кийин киши жарым саат жатыш керек. Бул май азыр биз от менен пораларды ачып алдык. Бул май эми ачылган пораларга кирип, кандын айлантуусун жакшы кылат. Кан жакшы айланып баштайт. Бул биринчи. Экинчи, сөөккө жетип, сөөктөгү сууктарды алып чыгат. Үчүнчүсү, эң негизгиси, кишинин иммунитетин көтөрөт. Экинчи этаптан кийин оттун табы менен дененин тердегенин көрүүгө болот. Бул тер аркылуу организмдеги зыян нерселер чыгат. От менен жасалуучу укалоо ашыкча салмактан да арылууга жардам берет. Жакшы ачылган пораларга кириш үчүн дымдалып жакшы кирет. Укалоону жасап бүткөндөн кийин адамга муздак суу ичүүгө, 10 саат сууга түшүүгө болбойт. Анткени организмдеги майда клеткалар ачылып, суук тийгизип алуусу толук ыктымал. Жазгүл Маналиева, Гүлчирок Казымкулов, Таң Маанай.